Быйыл Улуу Ата Мекендик согуштун 75 жылдыгы. Улуу Ата Мекендик согуш адилеттик менен жүзү каралыктын, ажал менен арнаңыстын, жакшылык менен жамандыктын, кайрымдуулук менен мерездиктин, адамгерчилик менен наадандыктын, адалдык менен арамдыктын, жаркын келечек менен акыр замандын согушу катары тарых жылнаамасында жазылып калды. Бул согуш 1418 күнгө созулуп, анын жүрүшүндө Калыгул Оли айткандай, дүйнө устаранын мезинде оодарылган таразадай болуп турган. Бүгүнкү улуу жеңиш күнү согуштун ардагерлерине таазим этип, алардын баа жеткизердигин эскерүүчү күн. Урматтуу, кадырлуу согуштун ардагерлери, ажал отун кечип, биздин келечегибиз үчүн күрөшкөнүңүздөргө рахмат. 1942 жылдын кыш айлары кыйгап, жаз айлары жандай салып, жай айлары аяктап калган эле. Чолпонбай жүргөн бөлүк биздин бөлүк, Дон суусунун чыгыш тарабында орношкон. Душмандын күчү батыш тарабында. Эмне үчүндүр бүгүнкү күн күндөгүдөй эмес. Утуруу тетири жел уруп, сумсайган сур булуттар каршы тешигүчөт. Каркылдаган карга, чакылдаган сагызган, чыркылдаган чымчык жок. Тек Дон суусу жака белине эч кандай жандар жаралбаган сыяктуу. Замбиректер күрсүлдөп, минометтор ызылдайт. Пулемет, автоматтар тытырап, мылтыктар тарсылдайт. Ажалдын кабарын айткансый. Асмандан оттор закырап, белгисиз токой арасынан, чөп чаар арасынан арык чөнөп окуп жана зот ичинен ок чачылат. Асмандын каршы терши учкан октор бирине бири кагылат. Тек алда кандай шумдуктуу куралдар каарданып, от менен октун кыяматын көрсөтүп жатат. Албетте приказ. Бул приказ элдин приказы. Бул приказ Родинанын приказы. Бул приказды командирлер, боецтер сыймыктанып аткарышат. Биз турмушта аталардан кеч келип, те алыстан согуш отун кечпедик. Аталар торол элек биз үчүн кала берди, танк алдында тепселип. Самак ошол сүрөттү, далай жолу алмаштырдык түнөктү. Бир кыштакка кирип бардык жоо сүрүп, дүкүлдөтүп үмүтү зор жүрөктү. Бир короодо бала турат байлануу, бул эмне шумдук таппай калдык айланы. Жардам сурап бала колун эрбеңдеп, бала көзү бизден өтүп жайнады. Ал баланы бизден калып карасак, баарыбыздан самак тура баласак, наристени бошотуудан байлоодон аттап-буттап чуркап кетип баратат. Ыйлап турган ал балага таңылып, жеткен кезде атасындай сагынып, кара түтүн боз топурак уруп кетти, коюп койгон жоо минасы жарылып. Андан ары мен айта албай баратам, айткан сайын жүрөгүмдү канатам. Экөө тең жок жерде жатты бир гана, купкуу болгон кичинекей алакан. Кээде түшөм мен торуна санаанын, көргөнүмдүн көбүн эске саламын. Согуш десе көз алдыма көрүнөт, ошондогу алаканы баланын. Башка күндөн күлдөрү көп ушулмай, барыбызга жыргал берген улуу ай. Күндөй 89 май күнү, мага кымбат мүлдөй ааламдын күнүндөй. Баласы кеткен бирөөнүн жадырап кайра келген жок, жайкалып аппак сакалдуу атасы уулун көргөндөй. Апаке, ак сүтүңөн айланайын апакем. Мен сени кандай киши экениңди билбесем, бул катты жазбайт болчу. Сенин акылмандыгыңа, кайратыңа, сенин күчүңө ишенип жазып отурам. Ошентсе да эмне деп түшүндүрүп, эмне деп айтууга сөз таба албай, алакандай акбаракты тиктеп отурган кезим. Акыр түбү менин кылган ишимди туура деп табаарсың. Мен ага өзүмө ишенгендей ишенем. Ооба апа, сөзсүз мени туура дээрсиң. Антсе да, түшүнсөң да, жүрөгүңдүн түпкүрүндө мага деген айта албаган сурооң калар. Балам, кантип өз өмүрүңдү өзүң кыйдың? Адамга бир гана жолу берилүүчү бул жарык дүйнө менен кантип өзүң эле коштошуп кете бердиң? Мен сени эмнеге төрөп, эмнеге өстүрүп чоңойттум? Ооба апа, сенин бул сурооңо тарых кийин жооп берер. Ал эми менин айтаарым, согушту биз тилеп алган жокпуз.
Бул көптүн башына келген кыйын иш. Бүткүл адам баласына балта урган зулум күч. Биз аны менен күрөшпөй кое албайбыз. Аны үчүн кан төгүп, аны үчүн жан берип, аны кыйратып жок кылууга милдеттүүбүз. Жан берип канды кармашта, кайткан жок кайра батыштан. Эстелик болду эми алар, түбөлүк аттай жанышкан. Саткан элме душман келип кол салды. СССРдин жеринде кандуу согуш башталды. Кыйындыкты баштан кечип көргөнбүз. Өрт аралап толкун жирип көнгөнбүз. Жолборс жүрөк кошунун биз турганда алга карай өсө берсин келеттеп сармай каткан энеси жол карап паран кора албай суугандай болду денеси. Ар намыска шыктандыруулу төр, ар бакта алга сүрөйт үмүттөр.